Руслан кызы Айтыгүл 14 жылдык стажы бар, стилист, парикмахер. Сиздер менен бүгүнкү берүүдө химия жана кератин боюнча сүйлөшөбүз. Химия бул чачтын көлөмүн көтөрүп берүү процедурасы болуп эсептелинет. Азыркы учурда актуалдуу деп айтсам болот химияны. Кандай адамдарга химия жасаса болот? Чачы суюк жана түз чачтарга химия жасасак болот, клиенттердин каалоосу менен. Химияны 20 жаштын өйдөсүнө сунуштайт элем, өспүрүм кыздарга болбойт жасаган. Химиядан кийин өзүнүн витаминдер камтылган маскаларды колдонсо болот, бальзамы жана шампуньун колдонсо жакшы. Химиядан кийин чачын күйгүзгөнгө жана башынан кератин кылганга мүмкүн эмес. Химияны жок дегенде 3 айдан 6 айга чейин чачка башка процедураларды жасаганга болбойт. Химия көбүнчө жумшак чачтарга жакшы турат. 6 айдан 1 жылга чейин турушу мүмкүн. Түз чачтарга 3 айдан 6 айга чейин химия турат. Химиянын пайдасы чачты көлөмүн көтөрүп жакшыртып турат. Тез бат өстүрөт чачты. Зыяны болсо химияны бир жасаткандан кийин чачка 6 ай же 1 жыл дем алдырыш керек. 1 жылдын ичинде 2 жолу же 3 жолу химия жасатканга болбойт. Чачтын түшүүсүнө жана түрдүү ооруларга алып келиши мүмкүн.